Алгачкы мейманы келип отурат. Учурда социалдык тармактарда, интернет желесинде туура тамактануу боюнча көптөгөн кеңештер айтылып келет, бирок ал кеңештердин баардыгы эле илимий жактан негизделбеген болушу мүмкүн. Айрымдары арыктоо үчүн таптакыр тамак жебеш керек десе, кээ бирлери өз алдынча витаминдерди иче берүүнү сунушташат. Неге эле организм үчүн кандай азыктар керек делет жана витаминдерди кантип, качан туура ичиш керек, ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн студиябызга нутрициолог Наргиза Калиева келип отурат. Таңыңыз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы, рахмат. Алгач эле ушу маекти баштаардан мурда негизи нутрициолог менен диетологдун кандай айырмасы бар экенин айта кетсеңиз. Чындыгында бул эки адистик окшош болуп кетет. Көбү алмаштырышат, экөөнү бир деп ойлошот, бирок чындыгында бул айырмачылыгы бар. Нутрициолог бул деген тамактануу боюнча жана жашоо образ боюнча специалист, адист болуп саналат. Ал эми диетолог бул обычно ошо медобразованиясы бар врач-диетологдор болот. Алар адамдын калыптанып калган оорусуна лечебный протокол питанияларды түзүп берген адис болуп саналат, врач. Ал эми нутрициологдордо көбүнчө медобразование деле болбойт, бирок бул сферада 2-3 жыл иретинде окушат. Анан ошол адамга туура адаттарды калыптандыруу, продуктылардын, азыктардын составтарын туура жөнгө салуу, салмакты көзөмөлдөө, ошондой эле туура адаттарды жашоо образына алып келүү боюнча жардам берүүчү адис болуп саналат. Бизде азыр көптөгөн оорулардын баарын алдын алуу жолдорунда ошол туура тамактануу, сергек жашоо образы деп айтылат. Бул жөнөкөй угулганы менен аны ишке ашырыш мындай оңой эместей, адатка мындай биз көнүп калган адаттарыбызга бул жаңы туура адаттарды киргизүү жеңил болбогондой да. Ошондон улам эле биз көпчүлүгүбүз муну кийинкиге калтырып же мындай кадимки жашоого киргизе албай атабыз окшойт. Сиздин байкоосуңузча, негизи азыркы биздин өзүбүзгө тиешелүү ушул аймакта деп сурасам, кандай тамактанууда каталар кетиришет? Бизде көбүнчө эң эле калыптанган туура эмес адаттар бул перекустар болуп саналат. Тамактын баягы көп бат-баттаган, көп тамактангыла деген да туура эмес маалыматтар кеткен. Бул көбүнчө жанагындай фитнес тренерлерден улам балким чыккан деп ойлойм. Анан негизи баягы бат-бат тамактана берсе, ошончолук организмде инсулин көтөрүлүп турат. Негизи ар бир тамак ичүү убагында бизде кадимкидей глюкоза көтөрүлөт. Анан негизи глюкоза керек, бирок ал дагы өзүнүн нормасы менен болуш керек. Негизи каталар ошолор болуп саналат. Анан бизде дагы негизи ушундай динамика болуп атат. Углеводторго көп басым жасалат. Азыр каяка барбам, жеңил бат сиңип кетчү углеводдор көп. Буларга эмнелер кирет? Өзгөчө ошо биз жакшы көрүп жеген жанагындай нан азыктары, ар кандай жанагындай сдобный выпечкалар деп коет. Ошонун баардыгы ошо быстрый углеводторго кирет. Ошондой эле жанагындай фастфудтар кирет. Ошонун баардыгы организмде бат күйүп, бат энергия берип, бирок ошончо кайра адамдан ресурс энергияларды алып коет. Анан көбүнчө ошол жаатта каталар болуп атат. Ошондой эле курамында нутриентке бай, более плотный нутриенттерге бай азыктарды көп жебей калганбыз. Бул ошол эле субпродукты деп коет. Мисалы үчүн азыр көбүнчө эле этке басым жасап, анан жанагындай субпродуктылар көп каралбай калган. Бирок акыркы кезде кадимкидей тенденция нутрициологдордун жардамы менен дагы ушундай көп нерселер айтылып, адамдар ошого көнө башташты. Кайсыл азыктарга бай? Мисалы үчүн бөйрөк, боор дегендерди мисалы адамдар көп карабай калган акыркы жылдары, бирок уже азыр кадимкидей тенденция кайтып келатат. Жанагындай ички органдар, малдын, чоң малдын ички органдары жана башка ушунун баардыгы баягы көбүрөөк плотность берет жана көбүрөөк нутритивдик пайда алып келип берет. Жана тез тамактанууну айтып атпайсызбы, мындай аралыктарынчы? Бул демек биз 3 маал сөзсүз түрдө тамак ичишибиз керек. Анан ортодогу жана ар кандай жашылча жемиштерди болобу же чай менен бир нерселерди иче берүү бул анча туура эмес болот. Туура эмес, чындыгында бул туура эмес. Бул деген резкий скачок глюкоза алып келет. Анын негизинде инсулин канда көбөйө баштайт. Анан бул деген ошо көп ашыкча салмак алып келип атат. Азыр байкасак ошо көбүндө ашыкча салмак бар. Балдарда дагы, чоңдордо дагы метаболический синдром болуп атканда ошол бирден бир себеби ошондо.
Ошол негизи иммунитетти бекемдеш керек, бул баардык оорулардан бизди сактайт деп айтабыз да. Анан иммунитетти бекемдеш үчүн ушу кайсы азыктарда бул мындай пайдалуу заттар бар, эмнени жеш керек күн сайын? Иммундук система бул биздин ичегилер менен өтө тыгыз байланыштуу. Өтө тыгыз байланыштуу. Ошондуктан биз ичегилерге эмне азыктар керек болсо ошону айтканга аракет кылабыз. Бул деген мисалы үчүн баарыбыз эле сорпо ичип келебиз, бирок ал сорпонун дагы кандай сорпо пайдалуураак болот, жанагындай сахарный трубчатый мозговой кости деп коет, жанагындай чоң малдын сөөктөрүнөн жасалган сөөк сорполор пайдалуураак болот. Ал деген 8 сааттан өйдө кайнатылат. Ошол сорпо өтө күчтүү, өтө плотный, нутритивдик бай жана ошол ичегилерди жакшы азыктандырып, ичегилерди калыбына келтирүүчү мисалы сорпо болуп саналат. Анан ошондой сорполордон сунуштайм. Ошондой эле ачытылган нерселер, мисалы ферментация деп коет. Ошол эле ачытылган капуста азыктар дагы өтө ичегиге пайда алып келиши мүмкүн. Демек, бул жерде биздин күнүмдүк рациондо көбүрөөк колдонуп аткан мисалы кайсыларды ошол айран, балким жана жайкы мезгилдерде максымдарды жасашат, ушулар дагы ачытылгандарга киреби же кандай? Булар дагы ооба, булар дагы определендук түрдө дагы булар дагы ачытылганга кирет, бирок буларды дагы нормасы менен ичүү керек. А так негизи ачытылган азыктар пайдалуу болуп саналат. Анан ушул бизде азыр иммунитетти бекемдейбиз, витамин, кальцийлерге денебизге толтурабыз деп эле өз алдыбызча ушу витаминдерди алып ичебиз да. Негизи ушул канчалык туура, анан кандай кылганда негизи витаминди толуктасак болот? Негизи өз алдынча витамин ичүү туура деп эсептейм. Бирок баары бир специалисттин көзөмөлдө болсо жакшы, витамин ичүү керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизи дагы айтып келет. Биз азыктардан жеткиликтүү түрдө мурункудай витаминдерди, микроэлементтерди албай калганбыз. Ошондуктан бизге баягы суточный норманы калыбына келтириш үчүн биз кошумча түрдө витаминдерди ичишибиз керек. Бирок алардын дагы өзүнүн профилактикалык дозасы болот, ичүү мөөнөтү болот. Ошондуктан ушул жаатта негизи специалист менен ичүү да туурараак болот. Анан аларды кандайдыр бир убакта ичиш керек, ортосунда интервал болуш керек. Кээде мындай болот, витаминдердин баарын, капсуланын баарын, таблетканын баарын ачып туруп бир маалда ичип алган болот. Чындыгында булардын бири-бирине антагонисттери болот, бири-бири менен чоң сиңгени болот, бири-бирине каршылар болот. Ошон үчүн мунун баарын менин сунушум ошо специалисттин негизинде ичүү туурараак болот. Бизде ушул витамин ичүүдө көп адистер сөзсүз биринчи анализ тапшырып алып, кайсы витамин жетишпей атса, ошого жараша ичкиле деген кеңештерди айтышат го. Анан кантип тапшырыш керек? Мисалы, бул канчалык маанилүү витамин ичүүнүн алдында анализ тапшырган? Негизи мен эки жаатта иштейм. Анализдерди тапшыртып, ошонун негизинде витаминдерди подбор кылам жана эгерде анализи жок болсо, профилактикалык дозадагы витаминдерди сунуштап жазып бергенге аракет кылам. Анан албетте бир жылда бир жолу минималдуу түрдө, минималдык чекап деп коет, ошондон өтө зарыл. Анткени кандын состояниясын көрөбүз. Мисалы, кээде мындай болуп калат, латенттик состояние болуп калат. Бул ошол мисалы железо дефицит деп коет, мисалга айтып атам. Ошонун мисалы латенттик состояниясы болуп калат. То есть адам бир аз нормадан түшүп бараткан кези болуп калат. Ошолорду байкоо, туура убагында дефициттерди толуктап калыш үчүн албетте чекап анализдер жакшы. Азыр акыркы күндөрү бизде азыр ар кандай вирустардын мутациялары жүрүп атат. Ошондуктан адам бат эле дефициттерге түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн негизи жылына бир жолу чекап анализ берип, андан соң базовый витаминдер бар, аларды мисалы үчүн анализи жок деле иче берсе болот, бирок туура формада, туура дозировкада, туура мөөнөттө. Кайсыл витаминдер ушул анализи жок деле иче бергенге мүмкүн болгон? Мисалы үчүн мен көп айтып келем, Б группасында витаминдер бар. Булар суу витаминдер. Булар биздин организмден чыгып турат. Анан көп адамдарда, 80-90% адамдарда бул витамин негизи дефицитте. Ошондуктан Б группасын мен жылына 1-2 жолу кайталап ичип коюуларын сунуштайм. Өтө көп дозировкада эмес, ал жерде өзүнүн дозировкасы бар, 50-30 мг деген. Ошондой дозировкада жылына 2 жолу ичип койсо, бул биздин организмден чыгып кетчү витамин. Бул бизде кармалбайт, чыгат, ошондуктан эч коопсуздугу жок. Б группасын ичсе болот, бирок
Относительно мындай ден соолугу жакшы адамдар үчүн, мисалы онкология жаатында адамдар болот же башка бир гормондук фондо адамдар болот, эми алардыкын индивидуально караш керек. Бизде деген ушул эле витаминдерди ичип атканда сиз жогоруда да айтпадыңызбы, муну туура ичиш керек, башка витаминдер менен дал келеби, мындай денеге кандай сиңет дегенчи. Ушул жерде дагы мындай бир биз көбүрөөк колдонгон витаминдер кантип туура ичиш керек? Биз көбүрөөк колдонгон витаминдер эми азыр D витамини да болуп атат. Чындыгында D витамининен өтө дефицит келип атат. Анан бул витаминдерди ошо туура дозировкада ортосун интервал кылып, туура азыктар менен да ичүү туура болот. Кандай каталарды кетиришет? Мисалы ошол дозировкасы боюнча түшүнүктүү. Мисалы интервалдар кандай болуш керек эгер бир күндө бир эле жолу ичиш керек болсо? Мисалы кээ бир витаминдер күндүн биринчи бөлүгүндө жакшы сиңет, кээ бирөө күндүн экинчи бөлүгүндө, кээ бирөө тамактын алдында жакшы сиңет, кээ бирөө тамак менен. Ошон үчүн бул жерде туура жаздырып алып ичкен дагы жакшы результат алып келет. Ушул витаминдер жетишпей атканда адамда кандай белгилер бул байкалышы мүмкүн? Биз ушу алсырап, уйкубуз келип атканын кээде ошо дефициттерге байланыштырабыз. Энергиянын жоктугу, чарчоо, мунун баардыгы ошо витаминдердин жетишсиздиги жөнүндө айтат. Анан мисалы көбүнчө эми баягы эң эле распространенный, эң эле көбүрөөк жетишпеген бул темир болуп саналат. Темир жана витамин D. Темир жетишпегенде эми негизи бул железо гемоглобинди баягы каныктырат. Анан баардык биздин орган ткандарыбызга кислород алып келет. Кадимкидей кычкылтек алып келет. Анан ошол кычкылтек жетпей калса дагы бизде кадимкидей мээге дагы барбай калат. Анан баягы чарчаган абал, жакшы информацияны кабыл албаган дагы ошол темирдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн. Ошондуктан мунун баарын алдын алыш үчүн чындыгында анализ берип, байкап, карап жүрүш керек. Кээ бирөөндө кадимкидей склонность болот. Түшүп кетүү. Анан аны деген убагында тамак менен жетпесе дагы анда сөзсүз түрдө биодоступный, жакшы сиңип кетчү биоактивный формадагылардан, добавкалардан кошобуз. Эми ушул мындай бир күндүк жөнөкөй туура тамактануу эрежеси кандай болуш керек? Ошону айтып бере аласызбы? Бир күндүк туура тамактануу бул суунун жакшы нормасы менен ичиш керек. Сууну 3 маал тамактануу. Эртең менен тургандан баштап айтсак болобу? Ушу эртең менен Эртең менен турганда негизи көбүнчө майга басым жасайбыз. Анткени эртең менен көбүнчө адамдар баягы эски принциптер менен баягы каша жешет, мисалы үчүн. Ал эми каша деген бул деген бат углеводторго кирет. Бул деген бат сиңип кетет, бат күйүп кетет. Ошондуктан менин сунушум эртең менен кашаларга көп басым жасабайбыз, бирок кашалардын баардык түрү эмес. Азыр бизде кашалардын батпышчы түрлөрүнө өтүп кеткен. Мисалы баягы жашоодо ылдымдап атат, анан коробкалардан алып баягы бат эле куюп койсоң даяр болуп калчуларга басым жасап атышат, бирок чындыгында ал пустой нерсе деп айтам, анткени бул биздин организмге эч бир керектүү нерсени алып келип бербейт. Ал деген заранее уже дайындалып, андан керектүү нерсесин баарын алып койгон. Ошондуктан менин сунушум эртең менен кашаны кадимкидей нутритивдик плотности бийирээк кашаларга басым жасайбыз. Бул мисалы таруу кашасы, овсянка деген. Ошол эле овсянка, бирок овсянканын дагы термообработка өтпөгөнүнөн болуш керек. Овсянка долгой варки деген бар, издеп көрүшсө ал дагы бар. Анан мисалы күрүч кашасы, анан жанагындай манкаларды дагы болот. Манканын дагы жанагындай гречкадан жасалгандар да болот. Мисалы ошолорго эгерде каша жейм десеңиз, анда сөзсүз түрдө көбүрөөк бышкан, көбүрөөк бизге пайда алып келген кашалардан жейбиз. Анан майдын жакшы сапатындагысынан кошуп койсок, бул кичине кадимкидей бир аз организмге насыщение берет. А так негизи эртең менен кашаны жегенди деле көп сунуштабайм. Көбүнчө эртең менен жумуртка азыктарына, ал жерде май дагы бар, белок дагы бар. Ошол азыктарга басым жассак, организмге пайдалуураак болот. Ал эми күндүн башка бөлүгүндө, мисалы түшкү тамактар кезде белокко басым жассак, эт азыктары, тоок, балык жана башка. Ал эми кечки тамакка жеңилирээк сунуштайм. Кечкиге жеңилирээк смузилер болушу мүмкүн, балык, ошол эле белок, майлар, бирок бир аз жеңил формасында. Крупалар жөнүндө тоже унутпайбыз. Крупалар дагы керек, аларды дагы пайдалууларынан кошуп алсак,
тоже биздин организмге пайдалуу сложный углевод деп коет, мындай оорураак татаал углевод, ошолорду берип турат. Эми ушул негизи сизге жаш балдарды дагы кайрылышабы? Анткени мындай туура тамактануу эрежеси балага кичинекей чагында калыптанса, бул кийинки жашоосунда да жеңилирээк болот болуш керек. Бирок бизде ушу балдарды тамактандырууда ата-энелерде көптөгөн суроолор, көйгөйлөр бар. Анан балдарды кантип туура тамактандырыш керек? Ата-энелерге эң негизги кандай кеңештерди айтат эдиңиз? Туура, мен ушу чындыгында ушул жаатта да иштеп келатам. Өзүнчө дагы модульдар менен прикорм жөнүндө дагы окууларды окугам. Анан бул өтө маанилүү экен. Кичинекей кезинен баштап туура адаттарды калыптандырып алсак, кийин балага да оңоюраак болот экен. Анан дагы бир айтып кетет элем, бир 5 жашка чейин ошол нерсени туура калыптандырып алсак, балада туура адаттар болот экен. Андан кийин оорураак болуп калат экен. Ошон үчүн азыр мен прикормду кошумча тамакты 6 айдан баштап туураны баштоону үйрөтүп атам. Бул мурункудай эле биз аны унутуп калганбыз. Мурункудай эле бул мисалы баягы куйрук майларды сордурчу балдарга азыр кийинчерээк коркуп калышкан, баланын бооруна оор болуп калат деп. Чындыгында эч кандай оор болбойт. Бала төрөлгөндө эле жаратылыштын негизинде эле ушундай кандай десем жасалган. Ошо кичинекей ымыркай именно май азыктарын жакшы сиңет. Аларда деген липаза деген фермент болот. Ал ошо уйку безден бөлүнүп чыгат. Ошол липаза активдүү түрдө бөлүнөт. Анан ошон үчүн бала май азыктарын жакшы сиңип алат. Ошон үчүн биз эч коркпой майдан баштасак болот. Сары май, куйрук май, мисалы жумуртканын сарысы, ал жерде май дагы, холин дагы болот. Ошолордон башташыбыз керек. Анан көбүнчө ата-энелер, менде да ушундай каталар кеткен убагында, банандан баштап алабыз мисалы үчүн. Бул өтө таттуу, баягы мен айтып кеткендей, булардын составында фруктоза бар, анан баягы сахарды көтөрөт, анан баягы баланын табити ошого тартып калат. Таттуудан баштаса, бала ошого көнүп, кадимкиде оозунун ичиндеги рецепторлор дагы ошо таттууга көнүп, кийин кабыл алуусу да оорураак болуп калат. Анан негизи ошондой азыктардан башташыбыз керек. Бул негизи илгери кыргыздардан эле келген, бирок баягы булам жашоо жаңырып, тенденция өзгөрүп атып, биз уже готовый прикорм баштагыла рекламалардан ар кандай кашаларды, ушул первый прикорм десе эле баягы адам эмне укса эле ошо менен кете берген. Чындыгында бул бир аз туура эмесирээк болду. Анан мисалы байкасак, Кавказда деле ошо куйрук май беришет балага. Ал жерде байкасаңар адамдар аябай чоң келет, ден соолуктары жакшы. Мунун баардыгы ошо туура прикормдон болгон. Анан балага ошо эң биринчи эле жумуртканын сарысынан эч коркпой куйрук майлардан баштаса, бул жакшы сиңип, жакшы долгий альтернативага иштейт да. Сиз айткандай ошол бизде рекламанын курмандыгы болуп эле ошол жердеги жанагы ар кандай кашаларды бергенге ашыгышат. Ошондой эле агуша деген бизде көбүрөөк кеңири тараган бир азык бар да. Ушул мындай канчалык пайдалуу, анан берсе негизи туурабы балага? Чындыгында агушанын деле пайдасы жок. Ал жерде полный термообработка өтүп калган. Анан үйдөн бышырып жегенге эч нерсе жетпейт. Аяка дополнительный ароматизаторлор, дополнительный загустительдер кошулат. Мунун баардыгы ошо туура эмес. Ошондуктан колдон келсе үйдөн жасап берген азыкка эч нерсе жетпейт. Ал жерде кадимкидей химический консерванттар дагы көп. Эми ошо негизи эле чоң адамдарга мындай ден соолукту туура сактоодо эң негизги кайсы кеңештерди айтасыз? Чоң адамдарга мен 4 саат деген бир нерсени айтат элем. Ар бир тамак ичүүдөн минимум 4 саат убакыт өткөндөн кийин тамак ичүү туура болот. Анан 3 маал тамактанууга, андан соң даже интервальный голодание деген бар. Ошого дагы убактысы менен дагы маал менен келип турсак да жакшы. Бул 16 саат организм эс алат, буга уйку да келет. 16га 8 деп коем. 8 саат бул пищевое окно. То есть 8 саат биз тамак ичсек болот, ал эми 16 саат ага уйкунун убактысы да кирет. Биз тамак ичпей, ички органдарыбыз эс алганы жакшы болот. Бул баягы уйку бездин кыйналбаганына алып келет. Ошондой эле ичегилер дагы эс алып, жакшы альтернативага иштейт. Анан дагы эмне жанагындай химический мусор, пищевой мусор деп коебуз. Жанагындай фастфудтарды азыраак кылып, эми өтө эле идеалдуу боло албайбыз. Кээде нарушениялар болот. 80% туура тамактансак дагы 20% нарушение менен жашасак деле бул өтө жакшы показатель. Жана ошондой эле фастфудтардан алысыраак болуп, газировкалар дагы өтө боорго оор болот. Ошол нерселерди алып, анан
көбүнчө үйдөн тамактанып, анан мисалы мен сунуш берем, бир жумада бир өзүңүз бир каалаган нерсеңизди нарушение кылып жесеңиз болот. Анан бирок аны жегенден кийин эртеси күнүнөн баштап түзөлүп, кайра туура тамактанууга өтсөк, бул уже сиздин ден соолугуңузга болгон уже чоң салым болуп саналат. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ошо таң эрте келип биздин угармандарга өзгөчө азыр эс алууда жүргөндөр баардык жерлерде мындай эс алуу, ошо тамакка дагы мурдакыдай эрежелердин баарын алып салып эс алганды жакшы көрүшөт. Демек дагы бир жолу эрежелерди эске салып, туура тамактануунун мындай маанилүүлүгүн эскерте кеттиңиз.